Кыздарды жетектеген негизи кыйынга турабы же кандай? Кыздар менен иштеш аябай оор. Туруп балдар менен иштешке кандайды? Оронуп алганга чейин кандай болду? Оронгонго чейин кандай эле чыгармачылык? Неге орону алдың? Сен ырдасаң орунбой эле кой дегендер болду. Союздун адамдары. Кыздардын өзү тапканы неме косметикага кетет да. Эми дарыз бул вообще четкий депчи. Жакшы бала болсо келип тартынбай сүйлөй берсеңер болот. Көбүнчө мага духу жетпейт экен да. Сүйлөгөндөр. Духуңар жеткендер келип Динара Садбакасы менен Атак мен аябай эме мындай жакшы эле кызмын. Бир айлык Динара Садбакасованын кирешеси болжолду кандай болуп атат? Примерно 100 деп кое берели. Бир айда 100 000 киреше табат экен. Буга чейин мурда жок болчу, бирок азыр бар. Быйыл той болобу? Качан көйгө тийсиң деген суроо берейинчи. Быйыл той. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бул чыгарылышта биздин красавица карындашыбыз Динара Садбакасова бизде конокто. Интервью алабыз, толук маалыматтарды сиздерге жеткиребиз. Кандай анан, жакшыбы? Жакшы, саламатсыздарбы? Биздин көрөрмандар менен бир аз амандашып алалы, анан интервьюну баштасак, Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Сиздер менен ушул долбоор аркылуу жүз көрүшүп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Чоң рахмат. Алгач эле айта кетейин, бул машина өзүңүз минесиз, Ооба. Ушул күндөргө айдап жүрөсүз. Ооба. Кандай болуп атат? Машина минген кандай экен? Жакшы, негизинен бул машина менин оң колум десем болот. Анткени дегенде кайсыл иш-чара, кайсыл жакшылык болбосун, ушул мени жеткирет. Демек, урматтуу достор, Динара Садбакасова ушул машинада жакшылык күндөрү кызмат кылып жүрөт экен. Биздин интервьюнун аягына чейин көрүңүздөр. Сонун маалыматтарды Динара Садбакасова тууралуу ачылбаган сырларды ачабыз. Демек, биз менен бирге болуңуздар. Комментарий, лайктарды басып, аягына чейин чоң көрүңүздөр. Кеттик, анда баштадык. Көптөгөн суроончулоолордон кийин Динара Садбакасовадан чоң бир интервью алгыла. Деги эле жашоосу кандай болуп атат экен, чыгармачылыгы кандай болуп атат экен деген суроо боюнча кененирээк ачып берсеңиз, чыгармачылык кандай болуп атат? Чыгармачылык акырындан болуп атат. Эмне себептен Динара Садбакасованын жаңырлары жок? Динара Садбакасованын жаңырлары барго? Эми автордукпу? Буюрса ал авторский ырларды акырындан жаздырып атабыз. Буюрса көбөй боло аласыздар. Динара Садбакасова чыгармачылыкты кантип баштап калды, качан башталды, ошол жөнүндө кенен айтып берсеңиз анда. Экөөбүз чогуу баштаганбыз. Эң алгач ошол 2011-жылы ошол мектепте окуган учурда ушундай ырга болгон шык аябай эле өсүп, мындай кандайдыр бир ырдагым келип эле жүргөндө, анан ошол убакта шаарыбызда кастинг болуп калат. Кастингке биздеги үйдөгүлөр ынабайт. Кой, эмне кыласың деп апам ынабаса, атам поддержка берет болчу. Анан ошентип кастингке катышып калып, дальше уланып калган да, чыгармачылык ошол. Эстейсизби да? Жакшы. Динара Садбакасова өзүңүз жөнүндө бир аз тааныштырып берели. Каяктан болосуң, жана кимдин кызы? Толугураак маалыматтарды биздин көрөрмандар да билсин. Мен Динара Садбакасова. Нокат районуна караштуу Кулатов айылынан болобуз. Жал деп коет азыр. Актерек айылы адашпасам ошондой аталат. Ал жакта чоңойгон эмеспиз. Кичинекейибизде жашачубуз, но основной 20-25 жылдан бери Кызылкерде жашап, окуп калдык. Ошол. Так маалымат ошол. Так маалымат ошол. Жакшы. Динара Садбакасова негизи чыгармачылыкта аябай өзүнүн ордун табып, Кызылкай шаарында жакшы ырларды жаратып келатат. Азалия бичлер тобунда жетектеп келатат.
Кыздарды жетектеген негизи кыйынга турабы же кандай? Ооба, буга чейин 2016 жылы ачылган Азалия бичилер тобу. Азыр убакыт өтүп 8 жылдын жүзү болуп калыптыр да. Бирок ошонун ичинде канча кыз келди, канча кыз кетти, кыздар менен иштеш аябай оор. Ар биринин характери бар, ар биринин мүнөзү бар дегендей. Эми билбейм, балдар менен иштешкен эмеспиз, ошого кыздар менен иштешкенибиз үчүн аябай кыйын да. Сиздерге суроо, балдар менен иштешкен кандайды? Балдар менен иштешкен басканча сүйлөшөлү. Балдар менен иштешкен негизи оңой эле турат. Кыздар менен иштеш негизи кыйын болсо керек да. Кыйын, ошого суратканын себеби Гүлшарижи дагы кыздарды өстүрүп, ыр жаатынан өстүрүп келет, Ооба. Гүлшарижиден үргөнүп, анан бул тарапты алып кетип атасың же кандай? Сөзсүз түрдө, ооба да. Албетте, бул жерде Гүлшайыр Садыбакасова эжебиздин аты аябай кеткен. Ошондуктан ошол эжебиздин демилгеси менен ошол эжебиз бизге үлгү болуп, ушул нерсени ачып олтурабыз да. Чындыгында эжебиз бар, биз бар. Мына ошого кеңири басып, ошого деле Садыбакасова десе, Гүлшайыр эженин сиңдиси болот деп эле сразу танылып, ушул нерсеге жеткирилди деп ойлойм да. Кыздар менен контрактты кандай түзөсүңөр? Силерде келип аткан азыр Азалия бичилер тобунда. Кыздар менен мурда 1 жылга түзүлөт эле, азыр болсо 2 жылга түзүлүп калды да. Албетте ата энеси менен кеңешебиз, сөзсүз түрдө. Азыркы учурда жаш кыздарга ата энелери уруксат бербейт да. Тойлорго чыкканга, мындай кечинде жүргөнгө айтор ушундай. Ошого биз ата энеси менен келишип алабыз, чтобы мен менен жүрөт. Мен өзүм алып барып, өзүм таштайм. Алар келет, анан тойдон кийин өзүм таштайм. Анан апасы, ата энелери уруксат берип калышат да. 2 жылга контракт түзүлөт. Контракт бузулса кандай болуп калат? Эгерде турмушка чыгып кала турган болсо же тансыдан чыга турган болуп калган болсо, ордуна кызды даярдайт, ошо жаңы кыздарды даярдап, анан чыгып кете берет, смело. Өзү даярдаш керек, анан чыгып кетиш. Ооба, ордуна ошол кызды даярдап, анан чыгып кете берет. Аны өзү сүйлөшүп, бий тарабына шыгы бар кызды алып келип, анан кетиш керек. Жок, негизи ооба ошондой, бирок эгерде запас кыздар болсо деле, жаңы кыздар биздин командада, ошолорду деле даярдап, ордуна анан чыгып кете берсе боло берет да. Эгерде турмушка чыга турган болуп калса, бир гана ошого уруксат бар. Жок, эгерде окуп азыркы контракт бузбаш үчүн азыркы учурда 11-класста, мен кыздарым азыркы учурда 11-класс. Башка окуу жайга тапшырыш үчүн Ош, Бишкекке кетсе, мен ал жакта Ошто, Бишкекте иштешкен бий группа бар, ошолорго деле киргизип кое берем да. Азыркы учурда ушундай 1-2 кызымды ошентип киргизгенмин. Жакшы. Динара Садыбакасова чыгармачылыкта биринчи оронуп алганга чейин кандай болду? Оронгонго чейин кандай эле чыгармачылык? Ыр жаатында, шоу бизнесинде ушундай кандай сөздөр болду дегендей да. Буга чейин мурда кандай болсом, азыр деле ошондоймун, бирок ошол сын пикирлерди айтып кетейинби? Буга чейин сонун эле болгон, азыр деле сонун, бирок неге оронуп алдың, сен ырдасаң оронбой эле кой дегендер болду. Союздун адамдары. Анан негатив 99% колдошту, бирок 1% негатив болду. Эми ар кандай эл айтат да, сен оронуп алып ырдап жүрөсүң, тияк-мияк деген сөздөр болду. Анан даже базарга кетип атканда деле, базарда жүрүп да, бутиктерде жүрүп, магазиндерде жүрүп калсак, алдыма келип айткандар деле болду да, эмне эле болуп алгансың жүдөп депчи. Эмне эле болуп алгансың деп ондай кылат го. Анан кийин ошол жерден чыкканым жак, ал эже дагы, сатуучу эже дагы оронуп сонун жолукка келип алган болчу да. Экөөбүз бири-бирибизди карап койгонбуз. Мен ойлогом, что оронгондон кийин творчеством токтоп калат, уже болду, мындай эч ким заказ кылбай калат деп ойлогом да. Ошондой ой келет. Анан мен эле эмес,
менин чыгармачылыктагы дос кыздар деле, ырдап жүргөн кыздар деле, бул уже чыгармачылыгы токтойт деп ойлошкон экен да. Но өзүңүздөргө белгилүү болгондой, былтыр аябай сезонда эң той көп мен болдум окшойт. Ооба, күчөп кетти, кайра вообще күчөп кетти. Биз ойлогондой болбой калды да. Динара Садбакасованын бир күндүк чыгашысы кандай болот ушул мына макияж боюнча айтайын, өзүңүзгө бир күндүк короткон чыгашыңыз? Макияж боюнча айтсам, кыздардын өзү тапканы неме косметикага кетет да, Назирака. Например, бир эле косметика каражаты бир 5000, 6000 ушундай болот да. Аныңыз бир жумага жетип, же бир айга жетип жетпей түгөнөт. Ошол таксыма менен айтканда. Таксыма менен бир где-то 15.000ге барат да менин бир эме. Бир айлык чыгаша. Бир күндүкпү? Жок, бир айлык. Мен мындай ошол аяп иштеткеним 15.000 болуп атпайбы? А так башка звездаларды айтпай эле коеюн. Бирок буга чейин лица косметологияга барсак, например, 15.000 бул мындай жөн эле сумма болуп калат. Бетибизди да, например, бетибизге карай турган болсок, бир где-то 50.000 кетип калат да. Мен барып турам. Ал башкача сферага кирип калат да ошондо. Чыгармачылыкта алдыдагы пландар кандай болуп атат? Буюрса, алдыда пландар ошол маанилүү чыгармаларга басым жасайын деп атам. Өзүңүз көргөндөй образга жарашыктуу. Ат эне жөнүндө, мекен жөнүндө, ошондой мааниде чыгармачылыкты улантайын деген планым бар. Ошол ыр тандап атканда сизге бирөө жардам береби? Ошол чыгармачылыгыңызда? Ыр тандап жатканда сөз түрдө чоңдор менен кеңешем. Анан болот, болбойт, анан көбүнчө үйдөгүлөр эски ырларга басым жаса деп ошентишет да. Неге дегенде эски ырлар азыр көпчүлүк эле эски ырларды жаңылап, ырдап чыгып жатышат. Ошого эски ырлар укулуктуу болот, мурунку муундар деле жакшы мындай принимать этет депчи. Бир ырга канча расход кетип калат? Мисалы, азыр Кыргызстанда жазылып атканда. Эгерде мындай профессионалдуу деңгээлде жазайым десең, бир ырга аранжировка, голос бир 50.000 кетип калат го дейм. 50.000ге жазылат, да? Жазылат. Эгерде мындай профессионал деңгээлде кылсаң, и еще тек автордун уруксаты менен текстин сатып алсаң, еще кымбатыраак болуп калат да, $1000 болуп калат общий. Бир ыр, Бир ыр. О, жакшы. Динара Садбакасованын тагын кандай бир өзгөчөлүктөрү, ачылбаган сырларын ачалы? Мен өзү жашоодо аябай шайырмын, как она есть жүрөм, кандай болсом ошондоймун. Анан жашырылган өзгөчөлүктөрүм деле жок болсо керек. Динара Садбакасованын азыркы күндө жүрөгүн багынтып аткан жигиттер көп болсо керек же жокпу? Же кандай болуп атат? Ошол багытында буга чейин бар болгон. Эми мындай дос катары эле биз сүйлөшүп калганбыз, азыркы учурда жок. Но мындай белектерин берип жиберген жигиттер бар. Аны эмне деп коет? Поклонник деп коебу? Ошондой. Поклонниктерби же или? Жок, азыр ал нерсеге жакындай элек. Ошо кыз жигит учурга келе элек да. Ошо мындай сыйдан, сырттан эле мындай, кандай деп коет? Сырттан эле жөнөтүшүп, ушундай комплименттерди узатышып турат да. Жакшы, буюрса Динара Садбакасованын дагы жүрөгүн багынткан жакшы жигиттер дагы чалгыла деп коеюн, Бойдок депчи. Эми той маселесине келсек, көбүнчө эле тойдо жүрөбүз. Бир күндүк тойго канчадан чыгып атасыңар? Ставка биз азыр ар бир шаардын өзүнүн гонорары болот эмеспи? Например, ар бир шаардын ырчыларынын, бизде деле Кызылкияда көп сумманы көтөрө албайт, өзүңүз жакшы билесиз. Анан Кызылкиянын элине дагы карап, ошол
сумма койгонбуз азыр общий комплект, например, 18 миң, 20 миңге чыгабыз да. Анын ичинде жар болот, антрак болот, бийчилер болот, интерактив шоу, ушундай конкурстар менен болот да. Тамада баягы конкурс кылам деп ойлонбойт, ошо даяр бар жогуну кылып беребиз. Ошондо канча сом болуп калат? 18-20 болуп калып атат. Кызылкая шаарынын. Кызылкая шаарынын ичинде. Башка тарапка чыгып калсак. Если башка тарапка Ошко болсо, бир аз эме кошулат акча. 20 миң, 25 миңге чейин кошулат. Көтөрө алса. Көтөрө алат да оштуктарчы. Буга чейин чыгып жүргөнбүз. Например, көбүнчө Ошко эмес, биз көбүнчө Кадамжайга чыгабыз. Кадамжайдын эли аябай көтөрөт да, 25-20 ушулар көтөрө берет. Той кылса постоянно көрүп атасыз, өзүңүз деле Кадамжайга аябай көп барабыз. Кадамжайдын эли бизди баягы жакшы күтүп алышат да. Анан Өзбекстандын эли вообще эле сону күтүп алат. Жакшы. Аябай сон. Андан сырткары дагы мына балалыгыңыз жөнүндө бир аз сүйлөшө кетели. Биздин интервьюларда баары эле ошол интервью алганда кантип өсүп калды экен, кайсыл жакта өстү экен деген суроолор көп келет экен да. Ошол сиздин жашооңузга кызыктар адамдар. Ошо сиздин балалык чагыңыз кантип өттү? Балалык чагым кандай болсо ошондой айтып бере берейин, Кандай болсо ошондой оңдой, чачпай айтып береличи. Өзү негизи баягы ар бир адам кыйынчылык көрүп чоңоет да. Ошондо баягы ийгиликке жетет дегенге ишенсе болот. Буга чейин ошол айылда 4-класска чейин жалда чоңойгонбуз, айылда. Андан кийин көчүп келгенбиз Кызылкаяга. Анан бул жакта окууга киргенбиз, школго. Баягы чын айтсак, орус мектептер алган эмес, айылдан келипсиңер деп албай койгон. Ошондой кызыктуу учурлар. Азыр болсо ал менин соседим болуп жашайт. Албай койгон директор. Мени азыр өлү эле жакшы тааныйт. Ошо 2-школага албай койгон. Анан 4-школага кирейли деп атсак, 6-мектепке апамдын тааныштары болуп калып, ошол жакта окуп калганмын. Балалык учурум БАМда жашоочубуз мурда. БАМда өтүп калды. 6-мектепте окуп, жөө барып жөө келчүбүз да, азыркыдай такси жок болчу. Азыр мурда деле автобустар деле анча жок болчу. Жөө барып жөө келет элек окууга. Анан каникулдарда базарга чыкчубуз. Кичинекей мезгилде. Ооба. Эми прям 5-6 класста айтып атам да. Не сатчылар? Базарга чыгып, биринчи шоколад апам ошол месталары бар эле. Ошол жерге шоколаддарды тизип берчү, кукуруз, шоколад, семечка ошондойларды. Анан ошону сатчубуз. Сатып, акчасын ал убакта азыркы жаштар мынтип акчасын өзүнө алат го. Бизде андай нерсе болгон эмес да. Сразу апабызга берет элек да. Сатып туруп эле. Сатып туруп апабызга берет элек да. Бизде баягы 1 сомду алайын деген нерсе жок болчу да. Ушунчалык баягы мынтип честный болгон экенбиз да. Андан кийин базарда айтайын эмне сатканбыз? Дару сатканбыз. Дарбыз. Апам өзүнүн жумушунда, ал мамам өзүнүн жумушунда, базарга тиешеси жок, өзүңүздөр билесиздер. Анан канчанчы бир где-то 6-7 класстабы, ошо каникулда апам дарбыз, баягы дыйкандардан дарбыз алып берчү. Ошол дарбызды эмеге местага коюп сатат элек да. Келиң депчи. Демек базардын дагы учурларын билет экенсиң. Ооба, келиң, эме дарбыз бул вообще четкий депчи. Баягы кичинекей мезгилде аябай кызык болот да. Анан анда дагы ыраса дарбыздарды өткөргөнүбүзгө сүйүнүп, бирок ошол убакта дагы ырдагым келип, кыялданып, как жүрчүмүн да. Мен ушул жерде дарбыз сатып атсам, бул жактан кийин келип деп ушуну кыял менен ушу иштечүмүн да. Анан ушу азыр Кудайга шүгүр ошол мечталар уже орундалды да. Чында базарда отуруп баягы мечтать эте бересиң го. Звезда отуруп мындай. Мен дагы бир күн келип ушундай аламын деген кыялдар болгон да.
ошо анан мындай бул байдын кызы да бул болуп кеткен деген нерселер такыр эме туура эмес. Баарыбыз кыйынчылыктан артынан ошол жеңилдик болгон да. Ошол кыйынчылыктарды басып өтүп, анан азыркы күндөгү Динара Сатбакасовна Ооба. жетип атат. Ооба. Жакшы. Анан бизде деген 2 эле кыз болчу. Уул жок болчу. Азыркы Алинур өзүңүздөр көргөндөй кичинекей. Ошол 2 кыз болгонубуз үчүн ата энебизге жардам беришибиз керек, уул жок деп иштеп калдык көп учурда. Ошого дагы көбү эмнеге турмушка чыкпай жүрөсүң дегендерге жооп болсун. Ошол 2 кыз болгонубуз үчүн көбүнчө ошол ата энебизге жардам берейли, кой уулум жок деп баягындай болбосун деп ошондой болуп калды да. Ата энебизге жардам бериш үчүн азыркы күндө көп убакытка турмушка чыкпай жүрөсүң. Жок, буга чейинки күндөрдү айтып атам. Буга чейинки. Азырго уже даяр элебиз. Азырго уже карьерный эмеге өтүп калдык да, уже болду өзүбүз. Негизи 18 жашта көп кыздар турмушка чыкканда жигиттерди тандабай эле чыгып кетет дейт. Азыркы учурда жигиттерге тандоо кандай болуп атат силерден? Мен өзү негизи адамдын келбетине вообще карабайм. Кандай положениясына деле карабайм. Акча барбы, жокпу, мен только мамилесине карайм. Өзүңүз билесиз, буга чейин тандоо кантип тандап чыгып кетишет, аны деле билбейм да. Бирок буга чейин досторум өзүңүз айтмакчы 18 жашында. 18 жашында көп деле тандабай чыгып кетет экен, 30 жашына 20дан өткөндөн кийин көп тандап калышат экен дейт да. Ошондо кандай болуп атат? Мен тандабай эле. Мен тандабай эле, ошол жол ачык. Жакшы бала болсо келип тартынбай сүйлөй берсеңер болот. Көбүнчө мага духу жетпейт экен да. Сүйлөгөндөрчү. Духуңар жеткендер келип Динара Сатбакасовна менен таанышып. Атак мен аябай эме мындай жакшы эле кызмын. Үй бүлө курсаңар болот. Чындыгында жакшынакай кыз, жакшы бир үй бүлөнү дагы алып кетет деген ойдобуз. Эгер үй бүлө кургандан кийин бул чыгармачылык калабы же дагы деле уланып кетеби? Эгерде колдойм деген адам болсо уланып кетет, бирок бичи топ уланат сөзсүз түрдө. Менин карьерный эмем дагы буюрса ошол адам келет деп ойлойм да. Бул нерсенин артында өзүңүз билесиз, аябай көп эмгек бар, көп Канча жылдык мээнет бар. Аны ар бир адам баалап, ар бир адам колдогонго татыктуу деп ойлойм. Чыгармачылыкты. Ошол адамды издеп жүрөм да. Жакшы. Аябай сонун. Анда ошол чыгармачылыктан дагы бир суроо. 1 айлык Динара Сатбакасованын кирешеси болжолду кандай болуп атат? 1 айлык кирешем чисто чыгармачылыктан өзүңүздөн анан аз эле бишилерди анан. Эми эсептеп бирге кошкондо же болбосо. Эсептеп көрөпмүн. Бизде чыгаша келе берет, киреше келе берет, чыгаша чыга берет да, биздечи анан. Примерно 100 деп кое берели. 100 000 кирешеси. Ооба. Мынакей. Кымбаттуу жигиттер, көрдүңүздөр да. Средний айтып койдум. 1 айда 100 000 киреше табат экен. Динара Сатбакасова. Чыгаша 200 000. Чыгашасы андан да көп экен. Жакшы. Дагы кандай өзгөчөлүктөр бар дагы? Динара Сатбакасованын дагы айтылбаган сырларын айталы бүгүн. Дагы өзгөчөлүк кандай өзгөчөлүк? Өзүңүз жөнүндө. Өзүм жөнүндөбү? Өзгөчөлүгүм мындай эл катары эле жашайм. Урматтуу достор, Динара Сатбакасованын бичи топторунун дагы бирөөлөрү десек болот бул кыздарыбыз. Аты кандай эле? Mix Dance. Ооба, булар кичине группа да. Азалия бул чоң группа болсо, булар Mix Dance. Атайын кружокко катышат ушундай. Азыр репетициядан келишти. Ооба, азыр репетициядан келишти. Булар кичине кыздарым деп коебуз. Тойлорго бандай эми алып чыга баштадым. Көбүнчө Кызылкянын кандайдыр бир иш чарасы болсо сөзсүз түрдө барып выступать этишет.
Кичинекей кыздар. Кичинекей кыздар, ооба. Булардын формалары кандай болуп атат? Ким тигип берет формаларын? Формаларын мен тигип бергенмин. Буга чейин кыргыз формасыны жана ушундай вальс вариантында формалары бар. 8ден 16 форма тигип бергенмин. Дагы да болсо, ошо кичинекей кыздарды командабызга чакырабыз. Азыркы микс денста канча кыз бар? Канча кыз өсүп келатат ошо? Микс денсте бир 20дай кыз бар. 20дай кыз. Бүгүн ушул кыздарым эле келип калышты. Негизинен 20 кыз бар. 20 кыз бар, ооба. Булар мындай да, айына кружок сыяктуу келип катышып, анан мүмкүнчүлүгү болсо дагы да катыша беришет. Анан тойлорго, мероприятияларга мен өзүм алып барып, өзүм абсолютно бекер барып бийлешет. Ушундай. Булардын ата-энелери кандай? Өздөрү уруксат беришеби булар? Ата-энелер өздөрү беришет бизгечи. Айтып атам го, кружок сыяктуу, кружок бир гана бизде бар, микс денста. Анан ошол жерден ата-энелери бизге беришет, айына акча төлөшөт, 1000 сомдон төлөшөт. Анан булар бийдин түрлөрүн, разминка, гимнастика, айтор бардык бийге керектүү нерселерди үйрөнүшөт. Анан ошол бийди баягы бий отчет деп коет го, ошолорду мероприятияларда көрсөтүшөт. Жакшы. Анда өзүңүздүн ошол бич топторуңуздарды үйрөткөн хореограф барбы? Хореограф бар. Ооба, бизде Бегимай деген кызыбыз бар. Ал ошол бүт бийлерди, кандай бийлерди, ошолорду бүт үйрөтөт. Кыргыз бий, национальный, разный танцларды үйрөтүшөт да. Анан булар аябай таланттуу, чындыгында бул кыздарым 1 жыл канча болуп калды? 1 жылдай болуп калдыбы? 1 жылдай болуп калды да, менин жанымда жүрүшөт. Кайка барсаңыз? Кайка бар. Ооба, тойлорго көбүнчө алып барам. Тойлордо дагы баягы 2 жаштуу гүлдөр менен сонун кылып алып чыгышат. Азыр бизде бул нерсе жок болчу. Бишкек, Ошто ушундай выходтор бар болчу. Азыр Кызылкада дагы ушундай өзгөчөлүк киргизилди да. Кыздар менен таанышып көрөлүчүн да? Таанышып алсак болобу? Ооба. Булар көбүнчө Атым Адеми. Адеми канча жаштасың? 11. 11 жашта. Кайсыл мектепте окуйсуң? 13 мектепте. Би топко келгенден кийин кандай болуп атат? Үйрөнүш дегендей. Жакшы эле. Жакшы элеби? Ооба. Үйрөнүш. Көп тойлорго чыгып атасың. Ооба. Да, все хорошо, да? Все хорошо, да? Жакшы, атың ким? Латифа. Латифа канча жаштасың? 13. Кандай экен Динара Садбакасынын бий үйрөтө турган жери? Классно. Жакшы үйрөтөт, Да. Бул кызыбыз менен таанышалычы. Атың ким? Раяна. Раяна, канча жаштасың? 10. 10 жашта. Кайсыл бийлерди жакшы билип атасың азыр? Бардыгын эле. Бардыгын эле. Жакшы экен. Ошол Динара эжең силерди урушпайбы? Жок, урушпайт. Эгерде бийлей албай калсаң, сени урушпайбы? Жок. Точно. Ооба. хореограф урушат да, мен эмес. Атың ким сенин? Малика. Малика, канча жаштасың? 10. 10 жашта. Кайсыл мектепте окуп атасың? 9. 9-чу. Кандай экен ошол бий тарабында бийлеш? Жакшы эле. Жакшы элеби? Сенин атың ким? Сабина. Сабина канча жашта? 11. 11 жашта. Кандай болуп атат бийлер? Тойлорго барганда дегендей. Мен жаңы келдим. Ооба, бул кызыбыз жаңы келди, буйруса эми барат, Жакшы. Азыр эң жакшы бийлегендер ким ушулардын арасынан? Азыр ушул баары эле жакшы билейт. Чындыгында булар эми профессионал болуп калды. Булардын бийини көрсөңүз жашаңыз келет да. TikTok'ta дагы бийлейсиңерби? TikTok жабылып кетти, бирок Instagram'da өзүңөрчө бийлеп чыгарып турасыңарбы же кандай болот? Чыгарабыз. Жакшы экен, мынакей. Жакшы кыздар тарбиялап атат экенсиң. Жакшы өсүшү аябай сонун. Чоң кыздар кандай болуп атат? Чоң кыздар дагы аларга эми 8 жыл болуп атат.
Алар дагы ар жумасына 2 жолу занятия кылып турат, репетиция кылып турат. Баягы бийлерди унутуп калбаш үчүн сөзсүз түрдө даярданып турушат. Жумасында 2 жолу даярдык, андан сырткары күнүнө тойлордо. Тойду, ооба. Кызыл кыянды ээлеп алган аз эле бишилер. Жакшы экен. Мына ушундай Динара Садбакасованын бизнестери тууралуу, жашоосу тууралуу, деги эле ушул кандай болуп атат, кирешеси тууралуу биз толук сонун маалыматтарды алдык, достор. Динара Садбакасова, эми айтсаңыз, көпчүлүк айымдар могу жолукка келип, каердан чечип таштагандар болуп атат, тагып жүргөндөр болуп атат. Сизде кандай ойлор болуп атат? Алдың кандай эле ошол жолго келе электен алдың? Жолго келгенден кийин кандай болуп атат дегендей. Чечип таштайын деген пландар жок? Негизи жолук бул парз экен да. Бул нерсеге кааласак каалабасак эртең сөзсүз келет экенбиз да. Анан мурунку жолукка чейинки Динара өзүнчө эле ачылып жүргөн. Чачылып жүргөн. Анан жолукка келгенден кийин бир аз токтолуп калдым. Чындыгында ошол бир парзымды аткардым деп айта алам да, бирок чечиш планда жок, Кудай сактасын. Кудай ошо түбөлүктүү кылсын. Анан ишим жүрүшпөй калат экен, чыгармачылыгым токтоп калат экен деп чечип салган туура эмес деп ойлойм. Ошо буюрса, ушинтип дагы жакшы иштерди аркаласаң боло берет. Жолукта деле. Жолукта деле. Ооба, жолук бул жакшы экен да. Жолук көп биринчиден көп күнөөдөн сактайт экен, экинчиден көп адамдын назарынан мындай каратпайт экен. Үчүнчүдөн ушундай ийгиликти, ырыскыны ушундай Аллах бере берет экен да. Ошо канча биз тосот деген мененчи. Ошол жакшы жактар аябай көп. Жолукка келиш үчүн ким совет берди, же болбосо ким түрткү болду ошол жолукка келиш? Негизи буга чейин жолукка кел деп эч ким эме кылган эмес, сунуштаган эмес. Анан биз былтыры 1 жыл мурун Кадыр түн кечесинде ошол жанагы жолукчан эжелер, жанагы Айша Азирет Али окуу борборунун негиздөөчүлөрү ушундай сонун бир аялдарга ыйман кечин өткөрөт да. Мен ал жерге алып баруучу болуп барганмын. Ал жерге алып баруучу балдар киргенге болбойт экен, ошондуктан мени суранып калышкан. Ошол жерге алып баруучу болуп барганмын, бирок ошол жерде көбү жолукчан экен. Өзүм уялып кеткенмин да. Анан бирок ошол эже ошол жердеги негиздөөчүсү ушунчалык сонун мотивация, ушунчалык сонун баягы маселе айткан. Жашообузда мына Куранда эле жазылган нерселерди айткан да. Туура жолго түшүш керек. Бул эртеге ушул нерсени деп туура эмес жерге түшүп калбайлы. Жолук бул аябай парз деп ушинтип айткан. Анан ошонун негизинде жүрөгүмө ыйман кирип кетип ошол жерде салынып койгом да. Ошондон бери чечпей жүрөсүз. Ошондон бери чечпей жүрөм. Буюрса, быйыл экинчи баягы Орозонун Кадыр түнүн өткөрдүк. 1 жыл болду да. 1 жыл болду. Ошол эмем күчтүү экен, эрким күчтүү экен деп калдым. 1 жылдан бери салынып жүрөсүз. 1 жылдан бери салынып. Жолукка келгенден кийин ар кандай сөздөр болот? 5 убакыт намаз окуйбу, окубайбы дегенде, сизде кандай? 5 убакыт Мен өзүңүз билесиз, окуймун. Ошол намаз биринчи орунда, бул намаз түрткү болду да, жолукка келгенде. Анткени дегенде намаз учурунда эле монтип жолуктарды тагып окуп калабыз дагы, намаз бүткөндөн кийин жолукту чечип, прическа кылып, чачтарды жазып кетет элек да буга чейинчи. Анан азыр бир жерге барып чачымды түйөм дебейм. Расход азыраак. Анан ооба, расход азыраак. Жолукка келгендин дагы бир жакшы жагы да бар экен. Прическага расход азыраак. Ооба, мурда только салонго барчумун да. Прическага деле кыле кетип калса керек. Ооба. Например, чачты краситтеткенге эле 2000-3000 кетип калат да, баягындай. Краскага. Ооба, краскага эле ошончо кетип калат. Анан каждый барып биз билесиз, тойго прическа кылып, локоны кылып барат элек.
ага деле бир 1000-2000 күнүнө кетет да, жок дегенде кетип калат эле. Анан азыр андай нерсе жок. Кызылкыя тарапта сиздин конкуренттериңиз барбы? Ошол жар боюнча, анан би тарап боюнча. Негизи буга чейин жок болчу. Буга чейин мурда жок болчу, бирок азыр бар. Неге дегенде азыр болгону жакшы да. Адам конкурент болгон сайын изденет экен да. Мен буга чейин изденбейт элем. Анан мен чыккан жарчыларды мен конкурент катары эсептебейм, ака. Неге дегенде той аябай көп да. Например, мен бир ресторанга барсам, ошончо 6 ресторанда калып атат да. Пустой эле калып аткан учурлар болгон да. Азыр жарчылар чыгып, наоборот, бизге дагы жеңил болду. И көбөйүшүп дагы калдык да. Бул өтө жакшы нерсе. Жар мындай. Например, биз бошобой калып заказ болуп калган болсо, например, Дарья чыгып берип турчу дегенге да. Жакшы экен деген, э? Ошондой, бири-бирибизди толуктап турабыз да. Кызылкыяда мына блогерлердин, чыгармачылык инсандардын биримдиги кандай? Сенин оюңча? Менин оюмча, мен баягы адам менен баары мен тегиз болгонум үчүн мага идеальный көрүнө берет, бирок чыныга келгенде бизди анча колдошпойт да. Бири-бирибиздин жакшылыгыбызды бөлүшкүбүз келбейт. Например, истористе эле айта кетсек, бири-бирибиздин историяларыбызды адамдар анча бөлүшкүбүз келбейт. Бирок андай, ошо себебин билбейм да. Ошол нерсени жок кылсак, буюрса көптөгөн ийгиликке жетсе болот да. Кеңешип андай чогуу биримдикте чоң ушундай сонун нерселерди тартып, контенттерди тартып болуп кетсе болот деп ойлойм. Чоң рахмат. Мына ушундай сонун бир маектер болуп атат. Дагы улантабыз. Динара Садбакасованын ачылбаган сырларын ачабыз дейм. Быйыл той болобу? Качан көйгө тийсин деген суроо берейинчи. Быйыл Кудай буйруса болот. Быйыл өзү негизи 3-4 жыл мурун эле болуш керек болчу. Анан мен кичине мына бизде кыргыздарда кичине чыгармачылыгымды кылып алайын деген бар го. Ошентип жүрүп калдым да. Анан быйыл буйруса бир жакшы адам бар да. Ал айтып өттүм го, жана бирок кыз жигит официально эмес болсок деле өзү алыста, чет жакта, бирок ар дайым белектерин берип, ушинтип жүрөт. Буйруса ал келсе көрүшөбүз. Анан эсилип тура келсек, буйруса быйыл той. Ушундай. Демек, быйыл Динара Садбакасованын тоюн көрөбүз. Иншалла. Куттуктайбыз аны. Жакын инсаныңызды таап алыпсыз деп коеюн. Мен бирок ачыкка чыгарбайсыз, бирок кечээ Тазим мырза менен дагы маектешкен. Биз ал чет жакта, алны көрө элекмин. Ал мени көрүп жүргөн, 2 жылдан бери көрүп жүрүп, белектерин тынбай берип жүрөт. Мен буга чейин дагы историяларды бөлүшүп келатам. Рахмат депчи. Ошо. Жакшы. Жакшы ниет жарымыбыз дейт, жакшы ниет кылалы. Динара Садбакасованын жакшы күнүндө биз ортоктош бололу. Ушундай бир сонун күндөрүнү өткөргөнгө Алла Таала насип этсин дейли. Дагы кыздар болсо кабыл аласың? Ооба, албетте. Ошол Кызылкияда чындыгында ата-энелер аябай ошо кичинекейлерди аябай мындай танцыга беришет экен, кружоккочу. Өздөрү чалып, мен кызымды ал дешет да. Чоңдорго караганда кичинелер аябай көп да. Ата-энелерге ыраазычылык билдирип коеюн. Неге дегенде ошо кичинекей кезинен колдоп танцыга берип аткан үчүн. Дагы да болсо чакырабыз. Мына ушундай урматтуу достор, Динара Садбакасованын чыгармачылыгы менен жана бийчи топтору менен тааныштык. Кантсе дагы чыгармачылык ийгиликтер болсун. Эми сөздүн аягында биздин жалпы көрөрмандарга эркин микрофон, калуу тилектер болсо айтып. Албетте, барыңыздарга тынчылык, аманчылык болсун. Үй бүлөңүздөр менен тынч болуңуздар, жумуштарыңыздарга ийгилик. Аллахтан не сурасаңыздар, сөзсүз тилеңиздер сөзсүз орундалат. Ушундай.
Урматтуу достор, Динара Садбакасова менен биз маектештик, жакшы бир интервью алдык. Жашообуз тууралуу сонун бир маалыматтарды сиздерге жеткирдик. Колдон келишинче биздин каналга катталып коюңуздар, лайк басып коюңуздар, комментарий жазыңыздар. Динара Садбакасова тууралуу комментарийлерди күтөбүз. Ошол көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Коштошобуз.